Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга салам айтып, кайрадан Кел чай чейли программасы жалпыңыздар менен бул таңда амандашып, ушул жүз көрүшүп турганыбызга абдан чексиз кубанычтабыз. Барыңыздарга чоң саламдарды жолдойлу. Бүгүн дүйшөмбү 8 декабрь, кайрадан иш күн башталып турган учур. Бардык кыргызстандыктарды иш жумалаңыздар, иш күнүңүздөр ийгиликтүү башталсын дейли. Анткени көпчүлүк үйдө эс алып, кайсыл бир убакытка чейин жүргөн болсо, мына ошентип кайрадан иш башталып турган учур. Көпчүлүк аймактарда, көпчүлүк жерлерде кайрадан ишке көп чыккысы келбей, жоксо иштегиси келбей турган болсоңуз, анда ийгиликтүү күн каалайлы. Тескерисинче сагынып калган болсоңуз, анда эң жакшы алдыңкы 2 саатта биз менен бирге болуңуздар дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу көрүүчү, анда эмесе бул сааттагы биздин кийинки сурообузга кезек берели. Мындай сөз дагы көп айтылат, кыргызда. Керегем сага айтам, келиним сен ук дейт. Калганы кандай айтылат? Керегем сага айтам, келиним сен ук. Экинчи сабын сиздер улап жазыңыздар. Бул жерде келинине кайрылып атат, керегем сага айтам деп. Өзүнүн айта турчу сөздөрүн ошол келинине айтып, балким мурас катары баягы калтыра турган нерсеси барбы, же болбосо бир жакшы бир тарбиясын бергенге бир нерселерди айтканга, кыскасы келинине кайрылып жатканы туурасында бул жерде айтылып жатат. Ал эми экинчи сабында баласына айтыла турганы баягы айтылат да, сиздин кандай оюңуз бар? Же болбосо бул дайыма айтылып жүргөн сөз, эгерде билген болсоңуз, анда биринчилерден болуп, бул экрандагы номерлер аркылуу бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан биринчи болуп жазганга аракет кылыңыз дейли. Анда эмесе кызыктуу маалыматтардан бөлүшсөк, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи дүйнөдөгү эң чоң окумуштуулардын бардыгы эле жакшы окуган эмес деп айтылат экен да. Көбүнчөсү жакшы окуган эмес деп айтылат экен. Алардын ичинен Альберт Эйнштейн эч качан жакшы окуган эмес деп айтылыптыр. Чындыгында ал 9 жашына чейин эле жакшы сүйлөбөптүр. Ошол эле учурда ата энеси аны акыл эси кем деп ойлошкон экен да. Анан көрдүңүздөрбү, ал Эйнштейн деген мисалы канчалаган дүйнөнү багындырып, элге таанымал болгон, бирок 9 жашына чейин сүйлөөсү бул өтө эле таң калыштуу нерсе болгон. Ал эми дегеле сиз ойлобоңуз, балдарым дагы ошондой бир жакшы окубаса койсун, кийин окумуштуу болуп кетеби же эксперт болобу, кыскасы азыркы заманбап тил менен айтканда мыктынын мыктысы болобу, краш болобу, кыскасы бул нерсени билимге маани жасаңыз деген айткым келип атат да. Негизи ар бир адам уникалдуу, алга эч ким окшошпойт деп айтабыз го. Бирок урматтуу көрүүчү, мындай маалымат бар экен. Эч бир адам уникалдуу эмес дейт. Анткени дүйнө жүзү боюнча физикалык деңгээлде болжол менен 7184 бирдей тургун бар деп айтылат экен. 7184 адам мисалы мага окшош болот экен, физикалык деңгээлде алып караганда. Мага окшош эле 7184 адам болсо, ар бир адамга окшош ушундай сан болот экен. Анан бул албетте сен уникалдуу эмессиң, сага окшогон ушунча адам бар деп ойлонуп калышыбыз мүмкүн, бирок ар бир адамдын ушул бармагыбызда
кадимки биз телефонубузда блокировкаларды ачып атпайлыбы, мына ошол нерсеси эч бир адамга окшошпойт деп айтылат, бирок баягы биздин бармагыбыздын же болбосо ар бир биздин ушул тырмактарыбыздын алдында жайгашкан сызыкчалар деп эле айтайынчы, эч бир адамга окшошпойт экен. 19-кылымга чейин адистер протез жасоону билишкен эмес дейт. Ушул себептен аларды курман болгон аскерлердин тиштери менен жасашчу экен. Протез деген жок болгон экен, анан мисалы эми ошол тишти кайрадан жасап чыгыш керек да, стоматологдор бир нерсени ойлоп табыш керек дегенде, анан кадимки каза болуп калган аскерлердин тиштери менен тиштерди кайрадан жасап чыгарышчу экен да. Бул абдан таң калыштуу маалымат. Күн адамзат бир күн ичинде пайда болгондон бери сарптаган энергиясынан көбүрөөк энергияны чыгара алат. Ошондой эле 5 миллиард жылдагы жашай турган отун бар деп маалымат айтылат экен. Өрмөк желе бул жаратылыш жараткан эң күчтүү материал. Ал болоттон күчтүү жана нейлонго караганда ийкемдүү деп айтылат экен. 1811 жылы 16 декабрда күчтүү жер титирөө болуп, Миссисипи дарыясынын суулары тескери агып кеткен деген маалымат айтылат экен. Кудай сактасын, жакын арада дагы Японияда жер титирөө болду. 8 балга жакын жеткен 7,6. Кыскасы мына ушул нерсени көрө алдык, жердин титирегенин көрүү өзүнчө коркунучтуу, анын жанында туюу бул өзүнчө бир азап нерсе болуш керек. Дүйнөдө тынчтык болсунчу, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо кийинки рубрикабызга кезек берели. Өтө сонун таттуу жасалды. Үйгө барып мен да жасагым келип кетти. Абдан бир кандай десек, табитти ашты десек болот. Эртең менен туруп алып, ысык чайдан коюп, мына ушул таттуудан жеп отурсаң кандай сонун болот. Барыңыздар, эгерде дасторкон четинде болсоңуз, тамагыңыздар таттуу болсун дейли. А биз болсо программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчү. Жумуш үстүндө отурсаңыз, анда ийгиликтүү болсун дейли. Бүгүн баягы көпчүлүк жерлерде мамлекеттик иштерде иштегендер болсо, баягы жумуш бүгүн деп башталбады, 8 январь жумуш күнү деп чыгып башташты. Ийгиликтүү болсун дейли. Кайрадан мына 2024 жылдын башында эле жакшы чыгынып бир иштеп баштаган болсоңуз, аягына чейин жакшы ийгиликтүү болот деген ишенимдер чоң. А биз болсо кызыктуу маалыматтардан мындай бир маалымат таап алдым. Адамдын денеси суусаганга жана ачкачылыкка туруштук бере алат экен. А сиз кандай ойлойсуз? Эмнеге туруштук бере албайт? Мисалы суусаганда суусап, чаңкап жүрө алат экенбиз. Ачкачылыкка да чыдай алат экенбиз. Ачка болуп жүрө алат экенбиз канча бир убакытка чейин. Бирок чыдабай турган эмне бар болушу мүмкүн, урматтуу көрүүчү? Анда жооп мындай. Адам уйкуга чыдамы жок болот экен. Мисалы, уйкунун жетишсиздигине чыдабайт экен. Байкасаңыз, чынында эле, эгерде бир канча саат уктабай калсаң, көзүң өзүнөн өзү жумулуп, уйкуга баягы сапар аласың, Мына ошол нерсе адамдын организмине чыдай албайт экен. Бул инсандын өмүрүнүн аягына чейин кондиционерлөөгө жөндөмдүү деп айтылат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жашыл түс экологияны билдиргени менен чындыгында ал өтө уулуу деп айтылат экен. Пластмассаны ушул өң менен боеп же кагазга жашыл сыя менен басып чыгаруу булганыч нерсе деп айтылат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөрбү? Биз билбеген кандай укмуштуудай нерселер бар. Дүйнөдөгү эң эски лампочка Калифорниянын Ливермор өрт өчүрүүчү жайында табылган. Ал 115 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жатат жана дагы деле өчүрүлө эле экен. Мына ушундай. Адам өмүр бою дүйнө жүзү боюнча 3 эсе барабар басат экен. Спортко жакын адам болгонум үчүн эмес, дене бой талап кылган нерсе деп бая маалымат тараган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар, алдыда көрүшөбүз.
Көрсөтүүбүз уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү Пиала Голдтун чай ичиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи сиздин баягы чайыңызды тандоодо эң эле мыктысы деп мына ушул Пиала Голдту айтсак болот. А биз болсо чай ичүү менен программабызды уланталы. Биз менен бирге болуп жаткан ар бир көрүүчүбүзгө ысык салам, урматтуу көрүүчү. Кайрадан сиздер менен ушул эфир аркылуу амандашып, жүз көрүшүп, сиздер менен көрүшүп, сүйлөшүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздер дайыма биз менен бирге болуңуздар. Кел чай ичели программасынын жалпы жамааты деги эле сиздерге таң эрте жакшы маалыматтарды бергенге, жакшы нерселерди көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз. Бүгүн келе турган коногубуз эмнегедир телефон албай койду. Келсе маек кылмакпыз дегендей тилекке каршы келе албай калды окшойт. Менимче албай жатат, дагы деле болсо кийинки эфирлерге кайрадан чакырганга аракет кылалы дейли. А биз болсо жөн отурбайбыз, улантабыз, жакшы маалыматтар менен бөлүшөлү. Айтмакчы, сиздерге берилген суроону эсиңиздерге салып өтөлү. Керегем сага айтам, келиним сен ук деп айтылат. Ал эми калганы экинчи сабыр кандай? Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу айтайын. Керегем сага айтам, келиним сен ук. Анан калганы ушундай эле мааниде болот. Сиздер улап жазыңыздар дейли. Ал эми кызыктуу маалыматтардан дагы бир кызыктуусун окуп берейин. Мышыктар жана иттер менен жашаган балдар чоңойгондо аллергияга чалдыгышы мүмкүн эмес деген маалымат бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул абдан жакшы нерсе. Социалдык тармактын профилдери ар бир адам өзү жөнүндө идеалдаштырылган көрүнүштөрдү гана ачып бербейт. Эгер андай болбосо, алар жаап жашырууну же бурмалоону каалашса дагы инсандык негизги сапаттарды көрсөтүшөт деген маалымат бар экен. Эт жегич жаныбарды аныктоонун эң оңой жолу анын көзү дейт. Алардын көпчүлүгүндө алардын башы алдында турат. Ал эми чөп жегичтерде эки тараптан тең бар. Бирок бул эрежени сактабаган айрым жырткычтар дагы бар деген маалымат бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Наполеон Бонапарт Египетте пирамидаларды курууда колдонулган таштар Францияны айланып, зор дубал курууга жетиштүү деп эсептеген. Адам жумасына болжол менен 25 000 жолу көзүн ирметкен. Бул көздүн кабагын денедеги эң тез булчунга айлантат деп айтылат экен. Караңыздарчы, жумасына бир жуманын ичинде 25 000 жолу көзүбүздү ирмейт экенбиз. Бул өзүбүзгө көп байкала бербейт, бирок баягы ар бир кыймылыбызда, жолсу жөн гана отурганда, ойлонуп отурганда деги эле биз дайыма көзүбүздү ирмеп турабыз. Кичинеңиздерде сиздер деле ойночуп элеңиздер, келиңиздер тиктешебиз деп. Мына ушундай сыяктуу эле тиктешип эле бир канча секунд жолсо мүнөт көз ирмебей тура алышыбыз мүмкүн, бирок ар дайым адам көзүн ирмеп турат экен. Мына ушундай. Азыр болсо биз кийинки рубрикабызды көрөбүз, андан кийин дагы да кызыктуу маалыматтарды айтып берем. Сонун тамаша жана элдердин ишенүүсүнө чейин жеткирген атайын сценарийлер кандай сонун жазылган, А биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге кийинки маалыматтар менен бөлүшүүгө кетейин. Дагы да болсо, өрдөктөр энелеринин жашоосунун алгачкы 10 мүнөтүндө көргөн биринчи наристесин аныкташат. Ушундайча алар сиздин азыктануу жана өсүү боюнча иш-аракетиңизди туурай алышат дейт. Караңыздарчы, кандай сонун. Чоң адам күнүнө 2-ден 4-кө чейин кофе ичип, терс таасирлерин көрбөйт, бирок 4 сааттын ичинде 100 стакан суусундук өлүмгө алып келиши мүмкүн деген маалымат бар экен, урматтуу көрүүчү. Дүйнөдө көк тилдүү 3 эле айбан бар экен. Чоу ити, көк тилдүү, кескелдирек жана кара аю.
Мына ушундай Атлантика океанынын суусу Тынч океанына караганда туздуу. Бул муздак жана Антарктидада карай бет алган муздак жана туздуу жер үстүндөгү суулардын жылышына байланыштуу деген маалыматтар бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Адамдын чачы түнкүсүн тез өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экен, бирок күнүнө болжол менен 100дөн ашык түк түшөт экен. Баягы адамдын организминде өзгөчө айымдар бул нерсени жакшы түшүнөт болуш керек. Баланы жарык дүйнөгө алып келгенден кийин баягы эмгектеп жаткан учурда деп коебуз го, бала талпынып жаткан учурда чач абдан түшөт деп. Ага чейин эле бул нерсе мырзаларда да болуп турат экен да, бирок алардыкы анчалык көрүнө бербейт го, же кыскалыгынан болсо керек. Бардык эле адам баласында ушул нерсе чач күнүнө бери дегенде 100дөн ашык түк түшүп турат экен, кайра жаңыланып өсүп турат экен. Айымдарда көбүнө эсе чачыбыз узунураак болгондуктанбы, албетте организмде дагы өзгөрүүлөр болот, гормондор алмашат дегендей 100дөн ашык абдан көп түк түшөт экен дагы, анан кайрадан өсүп чыгат экен. Айымдар көп билсе керек, чач түшкөндөн кийин кайра өсүп чыккандары түбүнөн ушунчалык көп болот го. Кадимкидей чачыңдын түбүндү кыркып алып, кайра кыркып алган сыяктуу эле абдан көп бирдей болуп өсүп чыгышат эмеспи. Мына ушундай, ал эми кийинки маалыматтар. Бул нерсе ушу түнкүсүн көбүрөөк баягы адам эс алып жаткан учурда чач батыраак өсөт го деп ойлонуп койдум да. Бөлмөдө эс алуучу музыканын үнүнө кабылганда өсүмдүктөр тез өсүп кетиши мүмкүн. Куштардын сайрашы же токойдун үнү сыяктуу болгондор алардын өсүшүнө түрткү берет экен. Караңыздарчы, эгерде гүлүңүз өспөй, көп убакыттан бери бир нерседе кармалып турган болсо, анда сиз жакшы бир музыканы коюп коюшуңуз керек экен. Музыка терапия дегенге мен абдан ишенем да, анткени адам баласына дагы таасир эте алат. Сиздер маалыматтарга караганда уккансыздар болуш керек. Адам баласы кайсыл бир ооруларга кабылганда музыканы койгондон кийин ал айыктыруучу бир касиетке ээ болот экен. Муну албетте атайын ооруканада иштеген дарыгерлер тарабынан болушу мүмкүн, жолсо ушундай сунушталат экен. Бул Кыргызстанда анчалык өнүгө берген эмес, бирок кайсыл бир деңгээлде музыка менен адам жакшырып, ден соолугун жакшы калыпка алып келген учурлар болот экен. Ошондой эле сыяктуу гүлдөргө, өсүмдүктөргө дагы бул нерсе жакшы жардам берет экен. А биз болсо уланталы кеттик алдыга. Пиала Голд жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Пиала Голд чай суусундукту жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы суроо сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде 10 мүнөттүк убакыт калды. Мына ушул аралыкта сиздер дагы жооп бергенге жетишсеңиздер болот. Керегем сага айтам, келиним сен ук деп айтылат. Ал эми уулдарына кандай айтылат, кандай кайрылат, урматтуу көрүүчүлөр? Экинчи сабын сиздерге жакындатып эле айтып бердик. Болушунча баягы өзүңүз да ойлонуп көрүңүз, эгерде билбесеңиз жакындардан сурай коюңуз. Керегем сага айтам, келиним сен ук деп айтылат экен. Ал эми уулуна, баласына кандай кайрылышат? Сиздерден жоопторду күтөлүү. Аз убакыттар калды. Ким биздин 101дикке ээ болот? Дароо сиз жазган номерге 101дик салып коебуз. Демек, ал нерсени сиз көрүп жибербеңиз дейли. Ал эми биз кызыктуу маалыматтардан улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, негизи бүгүнкү күндө адамдар эки кылымда, 19-кылымда тартылгандарга караганда көбүрөөк сүрөт тартышат деп айтылат экен. Эки бөлүштүр да адамдарды. 19-кылымдардагы жашаган адамдар, анан азыркы 21-кылым дейбиз. Деги эле ошол кылымдарга салыштырмалуу азыркы күндө адамдар сүрөткө көбүрөөк тартат дейт.
19-кылымда балким сүрөт тартканга деле убакыт болгон эместир, шарт жашоо көп алып келген эмес болуш керек деп ойлойм да азыр. Азыр болсо чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көп мүмкүнчүлүк бар да, адамда убакыт бар. Жана ошондой эле колго эле сүрөткө тартпастан, азыр ошол эле планшеттерде, гаджеттер аркылуу бардык сүрөттү тартып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп да калды. Ошону менен дагы өзгөчө сүрөттөрдү тарткандарды көрүп атсаңыздар керек. Анан дагы рамкадан чыгарып, кайсыл бир чектен дагы чыгарып, өзгөчө бир фантазияны ойлоп таап, сүрөттү тарткандан сырткары дагы жасаган дагы өзгөчө бир мода да болуп атат. Азыркы учурда сиздер дагы социалдык тармактардан көрүп атсаңыздар керек. Мисалы, ошол сүрөттөгү адам эле бир нерсени чабып аткандай сезим калтырат. Ошол эле рамканын сыртына койгон айнекти сындырып коюшат. Ал айнекти ошол сүрөттүн ичиндеги адам чабып аткандай сезим калтырат да. Ушул чыгармачылык мага аябай жакты. Жана сиздер дагы байкап көрсөңүздөр болот, эгерде сүрөткө кызыккандар бар болсо. Мен дагы эфирге ушул сүрөт тарткан чыгармачыл инсанды чакырайын деп ойлонуп жүрдүм эле, чакырып койгом, бирок бир аз убактысы жетпей жатат да. Ал бир карап отуруп эле, мисалы ушул эле биздин Кел чай ичели программасынын негизги логотиптерин же болбосо жазуусун тартып беришим мүмкүн, же болбосо мени тартып бериңизсе, мени деле ушул убакыттарда эле сүйлөшүп отуруп эле сүрөткө тартып кое ала турган мүмкүнчүлүгү бар экен. Алдыңкы күндөрдө сөзсүз түрдө эфирге чакырабыз. Ал эми азыр болсо биз, урматтуу көрүүчүлөр, биргеликте лайфхак көрөлү, андан кийин жолугушабыз. Дүйнө жүзүндөгү, урматтуу көрүүчүлөр, эң кымбат мектеп бул эл аралык мектеп айымдар жана мырзалар деп аталат экен. Англисче мектептердин катарын толуктаган ар бир окуучунун үстүнөн айына $80,000 алып окутушат экен. Эң кымбат мектеп болуп саналат экен. Кытайда окуу күнү башталаардан алдын ала окуучулар ошо мектепке кирерде атайын көнүгүүлөрдү жасашат экен. Бул ар дайым милдеттүү деп табылат экен. Азыркы учурда мындай көнүгүү жасоо бардык мектептерде барбы жокпу билбейм, бирок биз мектепте окуп кечирип коюңуздар. Мектепте окуп жүргөндө ошол мектептин алдында биз дагы атайын көнүгүүлөрдү жасап анан кирчелик да, бирок бул дайыма болчу эмес. Кээде бир канчанчы бир класстарга чейин окуганга чейин болчу да. Азыркы учурда кээ бир мектептерде бар болсо керек. Кытайдагы окуучуларга уруксат берилген партанын үстүндө тамактанууга уруксат берилет экен. Бул кээ бир университеттеринде дагы ушундай тамактануу алып, сабак окуй берсе болот экен. Япония мектептеринде ашкана болбойт экен. Тескерисинче бул жерде көрүңүздөр. Ал жерде айтымдарына караганда алар тамак менен кошо жеп коет деген маанини түшүндүрүп келишет экен. Томас Эдисон мектепке 3 ай гана барган, анын мугалими аны ар дайым келесо деп атаган экен. Мектепке 3 ай барган ичинде, ошол 3 айдын ичинде ушундай атка конгон экен, урматтуу көрүүчүлөр. Папугайлар үчүн англисче үйрөтүү мектеби Сиднейде ачылган экен. Алар мына ошол кайрадан англисчени үйрөтүп, сүйлөтүү үчүн атайын мектеп дагы бар экен, караңыздарчы. 19-кылымда окуучулардын жайкы эс алуу айы болгон эмес, анын ордуна аларды талаага алып чыгып иштетишкен деген маалыматтар бар экен. Финляндиядагы окуучулар ар сабак бүткөн сайын сыртка чыгуусу керек, аба ырайынын жакшысына, жаманына карабай эшикке чыгышат экен. Бул нерсе деле бизде бар, ар бир сабак бүткөндөн кийин эшикке чыгып келүүсү, бирок ким кааласа чыгат, ким кааласа отура берет. Бирок ал жерде сөзсүз баары эшикке чыгып анан кайрадан кириши керек деген маалымат бар. Алардын негизги мааниси
себебинин бири адам баягы мээсине бир нерсени кабыл алуусунда эс алдырып, эшиктеги мисалы аба ырайын кандай болбосун кайрадан көрүп, кирүүсүнө, кайра башка бир нерсени жаңы маалыматтарды кабыл алуусуна жакшы жардам берет деген маанини түшүндүрүшөт экен. Кубада окуучуларды көбүрөөк дыйканчылыкка үйрөтөт экен. Бизде мисалы билим алууда ошол эле бир жактарга баруу, чет өлкөгө чыгуу негизги максаттары болуп калды да азыркы учурда мектеп окуучуларынын. Ал эми Кубада мына ушундай чарбачылыкты көбүрөөк үйрөтүшөт экен. Ар бир япон мектеп окуучусунун өзүнүн жеке номеру болот экен. Японияда окуу жылы сакура гүлдөгөндөн баштап башталат экен. Жана ошондой эле Испанияда, урматтуу көрүүчүлөр, эне мектеби аталган жерде жаш балдарды 2-3 жаштан баштап мектепке чейин даярдашат экен. Эне болуу үчүн элестетиңиз, өзү жаңы төрөлүү 2-3-кө чыгып атса, жана ага эне болууга тарбиялайт экен. Бул нерсе абдан жакшы экен. Эне болууга даяр эмес болуп, баягы көп нерсени алдына албай адашкан дагы нерселер болот эмеспи? Анда эмесе бул сааттагы биздин жыйынтыктарды чыгарып коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, сурообуз болсо, келгем сага айтам, келеним сен ук, калганын улап жазыңыздар дегенбиз. Угум сага айтам, уулум сен ук деп бизге биринчи туура жоопту жиберген 70-55 менен бүткөн абонент жазган. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз, урматтуу көрүүчү, эң туура таптыңыз. Угум сага айтам, уулум сен ук деп. Мына ушул кандай сөздөр айтылган кыргызда, бул нерселерди сиздер дагы башкаларга айтып жүрүңүз эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мына ошентип кайрадан биринчи эфирибизди дагы аягына чыгарып алдык. Сиздер менен көрүшүп, ушул эфирде амандашканыбызга чексиз кубанычтабыз. Кайрадан шаршемби күнү эртең менен 8-де түз эфирде көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Сиздерди жакшы көрөбүз.